Эмне жөнүндө? Почему я должна? Улуттук китепкана тууралуу жазып атканбыз да материал. Өмүр баянын изилдеп жатып, күйөөсүнүн жетишкендиктерин өзүнө жазып алганында байкадык. Андай читательдер толтура, анын ордуна сиз кетүүгениз оң деди. Сиз инвалид турбайсызбы, сиз да пенсионер экенсиз. Эмнеге көпкө декретке кеттиң деди да. Эмнеге көпкө жүрдүң? Сен кандай акың бар көпкө жүргөдө деп. А мен төрөдүм да. Мен балам чарчап калды, андан кийин төрөгөнгө туура келди, турмуш шарт. Ушул арада мекеме өнүгүү өстүбү же кайрадан артка кеттиби? Ошол үйдө мен директорду көргөн жокмун, кезиккен да жокмун, кезикким да келбейт. Улуттук китепкананын жетекчиси Нуржан Иманкулова жумуш ордуна мыйзамсыз дайындалган. Анын тажрыйбасы жетишсиз. 1 жыл ичинде 15тен ашык кызматкерди жумуштан кетирген. Салам достор, биз бүгүн ушул маалыматты текшерип, иликтөө кылабыз. Биринчиден Нуржан Иманкулованын чын эле тажрыйбасы жетишсизби текшерели. Улуттук китепкананын сайтында өмүр баяны жарыяланган. Анда 2017 жылдан 2021 жылга чейин президентке караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясында мугалим болуп иштегени жазылган. Бирок университеттин ректорунун айтымында Иманкулова айтылган окуу жайда 2000-2001 окуу жылдары иштеген. Ал эми 2017 жылдан 2021 жылга чейин совместитель болуп, башкача айтканда штатта эмес, жарым-жартылай жумушчу катары кызмат кылган. Мындай шарт менен иштеген мугалимдер көп, бирок ректордун маалыматына таянсак, алардын саат менен иштегени эмгек китепчесине жазылбайт. Тажрыйбасы жетишпесе, кантип жетекчи болуп калганын билүү үчүн Маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлигине кайрылалы. Маалыматыбыз эки тарапта болсун, экинчи жактын дагы оюн угалы деп комментарий алганга келдик. Биз 2 айдан бери комментарий алалы деп телефон чалганбыз, телефон чалып комментарий алалы десек, биздин башчыларыбыздан уруксат алыш керекпиз деген, анда күткөнбүз, ага да жооп келген жок. Анан расмий кат жөнөткүлө деген, расмий кат дагы жөнөткөнбүз, 2 жумадан ашты жөнөткөнүбүздөн бери, ага дагы деле жооп келе элек. Ошондуктан биз азыр мына ушу министрликке келип, жооп алалы дедик да. Анда эмесе өзүңүздөр көрөсүздөр кандай болоорун. Басма сөз катчысы Айнура Асанбаева менен сүйлөшкөндөн кийин 1,5 саатта эшик алдында күттүк. Ортодон кайра телефонда чалып жаттык. Андан соң адам ресурстары жана уюштуруу иши башкармалыгынын жетекчиси Өмүрбек кызы Венера бизди кабыл алып, суроолорубузга жооп берди. Кайсы китепканада иштеген жетекчилик орунбашым? Бул китепкана Саякбай фонду деген фонддун китепканачысы болуп, китепкана бөлүмүнүн директор библиотеки Международного общественного фонда Саякбай Манасчы. Саякбай Манасчы фонду мурда бар болчу экен, азыр фактически адреси боюнча эч нерсе жок экен да. Фонд жок экен өзү. Ал жагын мен айта албайм, потому что 2015 жылы фонддун директору, китепканасынын директору болуп дайындалган, 2021 жылы бошотулган. Министрликте ушундай жооп берип, мыйзам бузулган жок деп ишендиришти. Бирок кызыктуусу айтылган Саякбай Манасчы эл аралык коомдук фондунун жетекчиси жана негиздөөчүсү экс-депутат Саматбек Ибраев, Нуржан Иманкулованын жолдошу. Демек, Иманкулова өз күйөөсүнүн кызматкери болуп иштеген. Маалыматты такташ үчүн фонддун адресине барып, суроолорубузга жооп алып көрөлү. Азыр биз ачык булактарда тапкан Саякбай Манасчы эл аралык фондунун адреси боюнча келдик. Биз тапкан маалыматка ылайык, фонддун офиси ушул имаратта жайгаштыптыр. Азыр ичине кирип, биз өзүбүздүн суроолорубузга жооп алганга аракет кылалы. Саякбай Манасчы Международный фонд? Да, Международный фонд Саякбай Манасчы. И они здесь и сидели когда-то? Мы посмотрели, у них адрес здесь указывался. Честно, без понятия. Вы, оказывается, помещение в аренду сдаете. Вот хотел вас спросить, Международный фонд Саякбай Каралаева в вашем здании находился раньше? Я сейчас уже не помню. Не знаете, да? Да, не могу сказать даже. Ага. Хорошо, спасибо большое. Саякбай эл аралык фондун издеп бир нече дарекке бардык. Ал жакта башка мекемелердин кеңселери жайгашкан. Юстиция министрлигинде жана ачык булактарда катталган телефон номерине чалсак, эч ким жооп берген жок. Бир аз убакыттан кийин бизге Саякбай Манасчы фондунан чалып, ушундай маек болду. Алло? Алло, да, звонили. Саламатсызбы? Силердин офисиңер каякта деп сурайлы дедик элек да? Азыр офис жок. Китепканаңарчы кайсыл жерде? Улуттук китепканага можете сходить. Силердин китепканаңар өзү жокпу, э? Жок. Кайсыл жылдар иштеди эле ушул китепканаңар? Жооп бере аласызбы?
19-20. А, 2 жыл эле иштеди эле фонддун китепканасы. Номер передам, там вам позвонят. Хорошо? А, канча мүнөттө чалат беки ошону тактап алсак? Мен номер скину, они сами знают, позвонят. Же манасчы, же жетекчиси. А, китепкана тууралуу, э? Ну, манасчы, может, китеп держит. Директор өзү чалат. Бирок биз канча күтпөсөк дагы маалымат берүүчү адам байланышкан жок. Өмүр баянын изилдеп жатып, күйөөсүнүн жетишкендиктерин өзүнө жазып алганында байкадык. Мисалы, резюмесинде Нуржан Иманкулова Саякбай, Уламыштар, Сулайманто жана башка кино тасмалардын продюсери деп жазылган. Ал тасмалардын титрлерин көрүп чыктык. Иманкулованын аты бирөөсүндө дагы жазылган эмес. Бирок продюсер катары күйөөсү экс-депутат Саматбек Ибраев көрсөтүлгөн. Кино тармагында иштеген эксперттердин айтымында ошол титрлер расмий документке барабар. Башында айтып кеткендей, Иманкулова улуттук китепканага жетекчи болгонуна 1 жыл болду. Ушул арада мекеме өнүгүп өстүбү же кайрадан артка кеттиби? Кызматкерлердин жообун угалы. Бизге интервью бергенге макул болгондо Иманкуловадан басым көрүп, жумуштан кетүүгө аргасыз болдук деп айтып беришти. 2021 жылы 2 мартта бир читательбиз келе баштады. Кышы менен келди, Мелисов Бекжан деген бала. Окурмандарым келип калды. Эже могу бала бир кызык экен, өзүнчө туруп кат кырып атат. Же болбосо асманды карап отурат, китеп окубайлы депчи. Кийин бир жолу кыздар келди, эже бүт көк ала экен. Мы боимся его депчи. Администрацияга барып айттым, ай, момундай бала келип атат. Мен студенттерим коркуп атат, жаш кыздар да, биринчи экинчи курстун кыздар келет. Десем, анда Байтакова деген Гүлнара анда зам директор болчу. Ой, Роза пусть себе сидит деди. Анан мен администрацияга чейин барып айттым, рапорт жаздым. Мои дети эмеде. Анан кийин зам директор ПАХЧ Зинаида Узаковна. Бизде деген охранниктер бар, ошолорду чакырды. Ал бала болсо мени арбарчы деп ушинтип чыкпай койду. А милициялар менен келип анан чыгарышты. Же ошондо кек сактап калды билбейм. Анан ошо 2 мартта Манас энциклопедиясын билесиңер, оор чоң. Ошону салмактап атыр. Башка китептерде салмактап атыр. Мен таң калып койдум. Билем, эмне мындай кылып атат депчи. Бир кезде кыздар айтып калды, Роза же книга депчи. Мындай карасам, китеп көтөрүп бараттыр. Ай, Месев куда? С книга нельзя деп эметтим да, анан мындай өтүп келсем, мындай кармады да, анан эми мага берет окшойт деп колумду сунуп барсам, алып туруп китеп менен чабыпты да бетке. Көз жакка да. Милицияга чейин бардык. Ал бала инвалид экен, урукчал экен деп чыгарышты да. Мен да өзүм инвалид болсом кой деп балдарым менен ыйлактап сыктап, лечение кылып, анан кийин 1-2 жумадан кийин Google-ам тарганан келдим ишке. Администрация болсо ал баланы келтирбейт деп ушундай эме кылып беришти. 8 айга акасы жазышыптыр, киргизбей келе деп. Мен айттым да, ай бала дагы келе баштайт го деп ушинтип өзүнчө эле коркуптан коркуштан. 20 ноябрларда башка бир контролер айтып калды, Роза же баягы бала келиптир деп. Роза сени көрөм деп атат, ал Мелисов келиптир. Сенден кечирим сурайм деп атат. Сени көрөм дейт. Эмнеге менден кечирим сурайт экен? Ата-энеси менен келип эмечи керек болчу деп эле зам директорлорго барып айттым, ай мен баягы балага келип аттыр, мен коркуп атам депчи. Аңгыча эле балдарыма деле звонить эттим. Коркуп элечи. Анан кызыма звонить эттим. Анан кызым, мама, не переживай, барам деп. Анан кызым келип ошо директор менен сүйлөшүп анткенкен. Кийин кечинде мага эметип атышат. Директор чакыртырды. Анан зам директор барып эле жок беле билбейм, мени чакырышты. Анан андай читательдер толтура, анын ордуна сизди кетиргениңиз оң деди. Мен сиз инвалид турбайсызбы, сиз да пенсионер экенсиз. Анан мен аябай настроение болуп кызыма звонить эттим. Ай, эмне эмеле мени уволить эткенин деп. Кызым келди, они не имеют права увольнять вас деди. Анан кийин анан макул, я вас оставлю, заявление жазыңыз деди да, объяснительный или эме ушу кечирим суратыр деп диктовать этип жаздырды да. Ай, койгулачы, мен первый класс десем, мен айтканымды жазгыла деди, анан жазып бердим. Эртеси күнү директор келип, анан мени далга чап, ой, все нормально, работаем деди. Анан мен да эне деп иштеп жүргөм. Анан дагы 1-2 күндөн кийин заведующийлардын эмесине салды да, собраниясына. Коллективке. Кто возьмет ее, такая инвалидка, жалуется без конца депчи. Анан баары эле бүт коллектив почти отказать эткенде болду. Мага чейин деле бир 10 чакта киши кетти да, ушундай схема менен экен. Мелис Өмүрбековна, Зинаида Узаковна деген көбүлүк кишилерди ушинтип эле собранияларга салып, анан кагаздын түрүндө жазышып, она такая сикая скандальная депчи, ушинтип эле инвалидсиң, сен
пенсионерсің, уходи деп 2-3 жолу кыйкырып айтты да. Для меня это было оскорбление. Заведующий мени кармайт, жаш баладай, жетилип барат, сени директор чакырып атат. А эмнеге чакырып атса? Ошо кабинетке киргизип алып 4-5 аял и начинает психологически давить. Такая, сен бессовестная деп. Мени юристмен, мен сама знаю, как, куда, кого ставить деп эметкен. Айткан сөздөр бар экен да, и ошону үчүн эле унчукпай кала бергенбиз. Ошондо мен ноябрь, декабрь, январь больничныйларда жүрдүм. Ушул стрессовый состоянияда болуп, без конца давление болуп, астмамасы күчөп калды. Бурун мынча өзүм карап, өзүм деме жүрүп, иштеп жүрчүм да. Андан кийин ушу больничныйдан чыгып, кайра ишке кирсем эле кайра ушул схема башталат да. Кайра собрание кылып, почему она пришла, пусть уходит, кто ее звал деп эле ушинтип эметип. Кызым эле асыл туралды, вот из-за вашей дочки мы вас увольняем. Вы это поняли деп ушинтип акыркы убакта 17 февральда келдим, больничныйдан кийин өзүмдү келтирип келсем, мы вас увольняем. Я с вами не буду работать. Уходите деди. Мен заведующийга неге мынтип айтып атат, эмне үчүн увольняет? На основании чего меня увольняет деп эле эмет. Мен жазбайм деп эметтим да. Не имеет права деген анан уже давлением көтөрүлүп анан больничный жатып калдым. Ой, 17 числодо мен барып ошо аягында пособие, они так давить этти, анан мен отпуск с последующим увольнением деп жаздым. Анда макул болушуп ошону алып калат. 18 мен эмеден кийин, поликлиникадан кийин келип эмне болду экен деп сурасам, пособияны жазыңыз анда эмне дейт, анан мен тытып салып, анан правком, профсоюзга бардык, дагы эмеге бардык, ушинтип эле анан мен өзүм больничныйда болчумун, даже билген да эмесмин. Кийин уведомление келип атат, что я уволена по статье деп. Мисалы, кызматкер декреттик өргүдөн кайтып келгенден кийин мурда иштеп жаткан кызматына отурат. Азыр биз адилетсиздикке кабылган кызматкердин окуясын угабыз. 2009 жылы 20 июлда жумушка киргем. Кыргыз китеби бөлүмүндө 1-категориядагы китепкана кызматкери болчумун. Ал жакта иштеп жүрүп, анан ошо улуттук китепкана кыргыз китеби бөлүмүнүн бөлүм башчылыгына мени ошо китепкана бөлүмдөгү эжелер мени бөлүм башчы сен бол, сен аябай жумушту билет экенсиң, жумушту түшпат эле алып кеттиң деп мен ал жака бөлүм башчы кылып койду. Ошол 2010 жылдан баштап мен бөлүм башчы болуп иштеп жаттым. 2016 жылы мен декретке чыктым, биринчи баламды төрөп. Анан биринчи баламды төрөгөндөн кийин балам чарчап калды. Чарчап калгандан кийин мен кайра жумушка чыгыш керек болуп калды да. Анан кайра жумушка чыгып 7 айдан кийин кайра бат эле боюмда болуп экинчисине төрөп кайра кеттим да. Декретке кеттим. Экинчисин кыз төрөдүм, биринчиси уул болчу. Андан кийин анан уда 2019 дагы мен дагы уул төрөдүм да. Ошондо мен декреттеги өргүм ошол бойдон сразу уланып кетти да. Эки баламдын ортосу 2 жаш 3 ай. Күйөөм сен үйдө отурба, сен үйдөн балдар менен отура бересиң, анда урчу сен өнүп өсүшүң керек деп. Анан мен 2021 жылы сентябрда мен улуттук китепканага бардым, кыргыз китебине барып, анан мен жумушка чыгам, Кудай буйрса, мен директорго кезигетилем деп барсам, директор ошол маалда жок экен, бир өлгөнгө бир жака кетти, бир жума болбойт деди. Анан мен аяктагыларга айттым, аяктын бөлүм башчысы менин ордуна ИО бар, Гүлсана деген эже экен. Ал эже академия президентадан пенсияга чыгып, анан бизге келип, ошо менин ордумда иштеп атыптыр, ИО болуп. Анан мен ал эсиң келсе бесин бер да деп айтты да. Ошол жакта эжелер ушундай эси келсе бесин берет да деп эле. Ошол ойдон кеттим. Октябрдын 1-inde келдим, келсем директор бар экен. Кирдим, кирсем эле тааныштырып эле, мен ушундай китепканага иштейин деп келдим, мен өзүмдүн ордума десем эле, сен деген эмнеге көп декретке кеттиң деди да. Эмнеге көпкө жүрдүң? Сен кандай акың бар көпкө жүргөдөй деп. А мен төрөдүм да. Мен балам чарчап калды, андан кийин төрөгөнгө туура келди. Турмуш шарт, үй бүлөлүк шарт ошого туура келди да. Мен бир сыйра кийим менен барсам, сен кебетең капкара кийимиң страшный экен. Сен билесиңби, кыргыз китеби библиотеканын китепкананын жүзү да, сен аяка бара албайсың, аякта чыптама сага батпайт деди да. Сен аябай толук экенсиң. Мен сени ал отделге койбойм. Нет. Я решаю тут деп эле орусча сүйлөгөн аял да. Анан мен ошол жерден ыйладым. Сиз эмнеге мени ордума койбойсуз? Мен декреттен чыкканда өзүм эместем, сакталып туруш керек да. Сиз кандай акыңыз бар десем, что ты прям мне голос повышаешь? Я решаю деди. Анан жанымда отдел кадр отурган Тумар Молдобекова. Ал айтты, жок, Нуржан Ракимовна, бул өзүнүн ордуна барыш керек, өзү отуруш керек десе эле. Жок, я решаю тут, я решаю. Нет, муну давай первая категория снизим деди. 1-категорияга мен түшүрөм муну деди да. Анан ошол жерден эле ончукпай эле. Анан 4-ндө кайра келдим, мен жумушка мейлде келсем эле.
директор кайра киргизип алып айтты, сен деген комплектование бөлүмүндө главный библиотекарь болуп бар ошака. Мен сени деген испытательный срок менен алып атам, мен сени көрөм кандай иштегениңди, ошого жараша мен иш кылам. Күйөөм иштедип атса, анан мен ага кантип айтам, мондай болуп атат, менин муну кийимиң начар, кебетең капкара деп айтып атат деп айта алган жокмун. Анан ошо ойдон мейлдеп эле анан комплектованияга главный библиотекарь болуп бардым. Мен анан аякта 1,5 ай иштегенден кийин директор дагы кайра бир күн мынтип чакырды. Ал ошол убакта Гүлнур Сакоевна деген эже массовый бөлүмүнүн башчысы болчу. Аны менен урушуп, конфликт болуп, аны жумуштан кетирип атат да. Анын ордуна иштей турган эч ким жок калды, массовый бөлүмүнүн башчысы. Анан мынтип айтты: мен сага массовый бөлүмүнүн башчысынын ИО болуп иште деди да. Ошондо декабрдын канчасы эле, декабрда айтты. Анан ошакка сен иште, мен сага сен ошондо заведующий зарплатасын аласың, еще я тебе премия берип турам деди. Анан аякта иштей баштадым. Көп выставкаларды кылдык. Мен 7-8 выставка, бирок декабрдын 26-ларында мени чакырып мынтти: сага деген премия бербейм, сен эчтеке жок, бар сен барып туруп комплектование бар деди. Сенин ордуңа биз жаңы башка сотрудник алдык деп туруп ошентти да. Бир жума уруп калдым. Анан 17-синде жумушка чыксам эле директор чуркап келиптир: Чортекова, сен жүрү баш биздин кабинетке деп. Анан барсам эле массовый бөлүмүнүн бөлүм башчысы жаңы келген Гүлнара Закановна, ал дегендай мурун иштеп кеттир, эми ал возраст эжеди. Анан ал өтө жумушту жакшы апара албай атат, сен деген блокада жөнүндө выставка болуп турду, ошону сен алып өзүң апар деди да. Анан мен уже ичим күйүп калгандай элестетип, бир эмес 2 жолу түшүрдү мени, сындырды. Мисалы үчүн мына кыргыз китебине заведующий кылган жок өзүм эместим. Андан кийин массовыйда жакшы эле иштесем, кайра дагы сындырды. Анан мен шагым сынып калды уже. Бул чын айтабы, калп айтабы деп. Анан ошондо да көңүлүм калган жок. Анан массовыйда заведующий болуп иште деди. Мен иштей албайм, Гүлнара Законовна өзү эле иштесин, сен деген полслова түшүнөт экенсиң дейт да. Мен айткан сөзүмдү жарым-жартылай эле түшүнө электе, сен бүт баарын билет экенсиң, кылат экенсиң, сен аябай мындай активный экенсиң, сени коем деди. Анан жок, мен аяка бара албайм деп эле. Анан мен уже тажадым бияктанчы, түнү уктабай калдым мен чын эле, ар кайсын ойлонуп эле. Бир тигин айтат, бир муну айтат. Анан кой, анда мен кете берейин Манас академияга, тынч эле дедим. Мага биринчи здоровье керек болду, мындай. Анын 18-inde заявление жазып эле кирдим. Мени бошотуп коюңуз десем эле. Сен деген, мен деген, тетиги Олия дегенге заведующий кылайын дегем деди да. Олия деген иностранный отделге. Сен ошакка барсаң жакшы болмок, сенин айлыгың да жакшы болмок аяктан деген. Бияк библиотекадан Чернышевкада да ал жарымычы, ошол отделчы, ошакка барсаң, жакта деген мындай текшерүү аз болот, мындай бизден да алыс болосуң, балдарың да кичинекей экен, мен сага жардам бергеним болоюн, ошакка бар деди да. Ага чейин минткен да, массовый бөлүмүндө иштеп жүргөндө мен кыргыздын акын жазуучулардыкын өткөзбөйм, мен международный выставка өткөзөм деп айтканда, анан международный болсо деле аны деле өткөзө алам. Менин подружкам бар, немец, 6 тилди эркин сүйлөйт. Анан мен айттым да, ошол менин подружкам бар, ошону деле жарым күн алып, жанагы пресс-релизтерди, жанагы обзорлорду ошол кылып берсе деле болот, мисалы үчүн международный депчи. Десем, ошол подружкаңды алып алып, сен Чернышевкага барып иштесең жакшы болмок деди да. Коёндорчу кете берейин деп эле ошентип жазып берсем эле кетирбейт да. Приемныйда кыз Жамиля чалып, сиз деген жана подружкаңыз менен келиңиз деди да. Мен Сюзанна экөөбүз кирдик, директордун кабинетине кирсек, аякта Акбар эже, Моймол эже, анда бир ошо иностранный отделде иштеген бир кыз отуруп турчу. Анан Сюзанна эчтеке сураган жок, дипломдорун сурабай эле, сизди мен заведующий коем деп атпайбы иностранный отделге. Ошол жерден экөөбүз унчуккан жокпуз, эчтеке деп сүйлөбөй эле. Бири-бирибизди мынтип эле карап элечи, ал биринчи дипломдорун сурап, паспорттарын сурап ушинтет го. Карап биринчи мындай ал жөнүндө резюмелерди алып ошентет го, ал бул сразу эле ошентип атпайбы, тигилерди ушул эле. Анан тиги Акбар эже да айтты, мындай топо каталог тигини муну билиш керек десе, жок, а эмне коркутуп атасың, тигиндей мындай деп эле ал эжени урушуп салдык куруп эле. Сюзанна, сен болосуң заведующий, барып сен көргөзүп кел, тиги ошо Чернышевкадагы отделдин баарын деп мага айтты да. Аларды чыгып турла, сен кал деди. Анан мен калгандан кийин, ты такая бесстыжая, ты такая уродливая, мен сага жакшылык кылсам, сен жакшылыкты түшүнбөйт экенсиң деп эле мага жакын келе атат да, же согоюн дедиби, же бирдеке кылайын деди. Анан мен да ага чейин мындай суу чачуу ийди деп уккам да, сотрудниктерге. Анан мен чыгып эле кетип калдым. Койсоң кой, койбосоңуз койбой эле коюңуз деп эле эшикке чыгып кеттим. Анан артыман эле уже коюп бериптир. Ошол бойдон мен директорду көргөн жокмун, кезиккен да жокмун, кезикким да келбейт. Сюзанна да иштеген жок, жумушка барган жок, ал да барбай койду. Ал мен барбайм, иштей албайм деп койду. Ал эми китепкананын ичинде абал кандай экенин азыр иштеп жаткан кызматкер айтып берет. Коопсуздукту сактоо үчүн анонимдүү кылууну чечтик. Биздин улуттук китепканага директор болуп былтыр 2021 11 майдан баштап иштеген Нуржан Рахимовна
Иманкулова. Ушул директорибиз ал жерде иштегендерди аябагандай мурдагы директорибизге аябагандай күнүп алдык эле. Анан азыр келип алып эле шыгылып чалма кейин чалып атат. Орусча билбейсиң деп башка дилге которум деп иштеп аткандардын тынчын алып атат. Сырттан жалаң алып келип бошотуп салып көп жыл иштеген, эми жаңы айлык көбөйүп, кичине айлыктары кенедей айлык менен иштеп жүрүп, ошо өмүрүн ошо библиотекада өткөрүп Саргая кенедей 3000 сом, 5000 сом айлык менен иштеп келип, анан эми кичине айлыгы көтөрүлгөн кезде анын баардыгын башка дилге которум деп психологический жактан текшерип, андай мындай бир өзүнүн опыттарына салып, тияка которум, бияка которум деп көп жыл заведующий болуп иштеген жап-жаш жакшынакай өсүп, кесибин билген кесипкөй жаштарыбызды да бошотуп салды. Кечке добить эте берсе, ылдый түшүрсө өзүнүн мурдагы статусунан ылдыйлатып салса эле алар иштегиси келбейт да. Негизи бул директорибиз ушул коллектив менен таптакыр иштеше албай атат. Өзүнө келген күндөн чөйрө топтоп алды. Жакшынакай иштеп, эмгегин өтөп келген, аябагандай зыкыйта иштеп аткан коллектив менен жакшынакай тил табышкан Венера деген кыз бар эле, аны ылдыйлатып атып, давить этип атып, ал кыз бошоп кетти. Зам директор болуп иштечү эле. Гүлнара Калбаевна деп өзү библиотека системасын аябагандай жакшы түшүнгөн, структураны аябагандай бешке билген, жакшы кызматкер эле. Библиотечныйды бүткөн өзүнүн кесиби, ошол диплому да өзүнө туура келет. Өзү дагы коллектив менен укмуштай жакшы иштеген Гүлнара Калбаевна деген бар эле, отдел зам директор эле. Аны дагы ошентип кечке бирдемелерди давить этип атып, аны да өзүнөн өзү эле причина таап эле, бир өзүнүн опыттары бар экен, ошого салып эле ылдыйлатып отуруп, ал дагы азыр под давлением араң иштеп жүрөт. Азыр аны да бир кичирейтип салды, зам директорлуктан ылдыйлатып салды. Иш кылып чалма кейин чыгарып атат. Биздин улуттук китепкана мисиле ушакчылардын китепканасы болуп калды. Өзүнүн чөйрөсүнө 5 аялды топтоп алган. Жалаң аял күйөөлөрү чоң кызматтарда иштеген. Анан ошол директорду сөзүн лып дебей коллективдин арасында эмне ким кайсы тараптуу эмне экенин ошолордон маалымат алат экен дагы. Анан алар аркылуу ар бир отделдерден ошонтой агенттерди коюп алып эле, алар аркылуу бул мындай аландай деген сөздөрүн өзүнүн башы менен иштеп эле, ошол 5 аялдын башы менен иштеп, колунан келген эле карапайым жанагы аз айлыкта иштеген, кенедей бир 8000 айлыкта иштегендерди нары жака бери жака түрткүлөп атып, аларды бошотуп, дипломуна карабай эле азыр без диплом эле өзүнүн жакындарын алып алды. Таптакыр эле кугушпогон библиотека системасына жакын жолобочу техникалык билими барларды азыр заводдел кылып койду. Гүлнара дегенди мурда диссертационныйды иштеп туруп, ошону азыр заведующий кылып коюптур, диплому жок экен. Вообще эле анда барып текшерсе деле болот эле, эч бир акыйкат эч жерде болбой атат. Ноябрдан баштап Гүлнур Абдыбекова дегенди жөндөн жөн ушунчалык кесипкөй эле, дайыма жанагы чыгармачылык менен иштечү эле, дайыма мероприятиелерди, залды жөн эле жаркыратчу эле, жанагы фойеде дайыма белгилүү биздин инсандарыбыздын массалык, маданий массалык жагын ушунчалык көрктүү өткөрчү эле, көркөмдүү. Азыр жөн эле топурак эле болуп калды ал жерибиз. Улуттук китепкана деген бул ошо фондду билиш керек да, ошо жерде иштеген адам деген. Канча жыл иштеген, эмгек өтөгөн, аз айлык менен иштеп, жарбаган айлык менен канча жылдан бери иштеп, эмгегин эметип айлык көбөйгөндө Мамбеталиева Розаны бошотуп салды. Ушундай эле бир давить этип атып эле, Гүлнур Абдыбекованы дагы ошентип давить этип атып, ал бирок бошой элек деп угуп атам, бирок аны дагы ылдыйлатып салды өзүнүн эмесинен, аны иштегиси келбейт. Азыр ушул күндө дагы ал ошо психологически эле травмалуу эле үйүндө болуп атат. Мисалы келгенде иштегиси келбейт. Ушу жетекчи менен мамиле жакшы болбосо, жетекчи өзү коллективдин тилин таппаса, эч ким иштегиси келбейт да, жакшы кесипкөйлөр кеткиси келет экен да. Библиотекада иштеп аткандардын ар биринен сурасаңар деле айтып берет. Просто коркуп жумуштан бошотуп коет, айлык көбөйгөндө талкансыз калам деп, жалаң начар баягы социалдык жактан жардамга муктажыраак адамдар иштеп калганбыз да, себеби деген ал жакта 5000 эле айлык болчу да айлыгы. Анан мурдагы жетекчи элге аябай каралашыптыр, мейли жардамдашып иштеп айлыгын таба берсин, эми 5000 айлыкка дипломду бүтүп алышып эч ким келбейт жаштар. Анан ошон үчүн жана социалдык жактан мындай муктажыраактарды жумушка алып койгон. Тик бошотуйт деп коркуп эч кимсе азыр кызматыман ажырап калам, бул директор бошотуп атат, именно тыңдарды бошотуп салды деп коркуп эч кимсе эчтеке айта албай атат. За вредность деп ушул айлыкка эметилген квитоктор бар. Ошондогу за вредностьты кыскартып салды. Компьютерде билбейт булар библиотекарлар, кээ бирлери компьютер жаш өтүп калган эжелер мурдатан иштеп жүргөн эмелер компьютерди үйрөнгөн жок да, мурда талап андай эмес эле. Компьютер билишпейт булар деп туруп, тиги компьютерди билген гана кишилерге кошуп беребиз деп алардын за вредностьун кыркып салды. Премия жылда бери алып турчу элек 13 айлык деп. Ал быйыл берилген жок, вообще премияны кошулган жок. 2000 сом берчү эле мурдагы директорубуз 2000ден кошчу эле.
ал быйыл вообще эчтеке берилген жок. Анан өзүнүн кишилерине берди деп уктук, кимдерге бергенин даже билген да жокпуз. Муну жогору жактан эч ким текшере албайбы, алы келбейби, күйөөм депутат, мурдагы 6-созуктагы депутат деп айтат экен. Чуулуу, ызы чуулуу баласын Болгарияга качырып ийиптир деп, акчаларын элдин, карапайым элдин акчаларын алып алып бербей качырып ийиптир деп да укканбыз аны. Вообще библиотека системасын түшүнбөгөн кишини алып барып эле директор кылып койду. Бизнесмен да мындайча айтканда, эми улуттук китепкананы жоюп туруп эле ал жерге жалаң бизнес борбор же бизнес чет өлкөдөн келген чет элдиктерди кабыл алып, топик жаттатып, орусча жакшы билбегендерди орусча жаттатып, жалаң ушундай кызматчыларды алгысы келип атат да. Шофер деп кирип аткан жаңы келгенде Эрмек Бидиралиев. Ошол тууган экен, вообще ал Россиянын гражданине дейт. Образование жок. Азыр ал жогорулап дагы бир кызматта иштеп калыптыр. Эми бизден жогору айлык алыптыр кышында. Вообще эле библиотечный эмеси жок, диплому жок эле Асел деген бөлөсү экен, зам директор кылып алып алды аны. Айдана деген да тууган экен өзүнүн. Аны дагы жалаң уборщица менен жанагы контролёрлорго чоң кылып жап-жаш кызды. Эчтеке өзү библиотеканын системасын түшүнбөйт. Болгон эле орусчаны тың билгени. Кошумчулай кетсек, китепкана жумушчулары президентке, жогорку кеңештин депутаттарына, башкы прокурорго жана башка органдарга арыз жазышкан. Ал кайрылуусунда Иманкулова жана ага жакын кызматкерлер тарабынан эмгек укугу бузулуп жатканын билдиришкен. Депутаттар өз кезегинде бул арызды Маданият министрлигине карап чыгууга буйрук беришкен. Азырынча бул маселе боюнча жыйынтык чыга элек. Иманкулова кызматына келгенден бери 15тен ашык китепкана кызматкер жумушунан кеткен тууралуу маалыматыңар барбы, билесиздерби ушул тууралуу? Андай маалымат бизге келип түшкөн эмес. Келип түшкөн эмес. Жок. Кайрылганбыз деп ошол жакта иштегендер бизге кайрылышты да. Силерге дагы ошо кат жөнөтүшүптүр. Жок, 15 китепканачы кызматтан кеткен деп. Мына кызматына келгенден бери ошондо 15тен ашык кызматкер ошо жумуштан бошотулган деп жок, андай кайрылуу болгон эмес. Болгон эмес кайрылуу, Жок. Албетте, биз эки тарапты тең угушубуз керек. Улуттук китепкананын жетекчиси Нуржан Иманкуловадан комментарий алалы деп камерабыз менен барганда баш тартып бизден качып кетти. Рыжанжа, кечиресиз. Сизден комментарий аласак болобу? Я так тороплюсь кечирип койгулачы. Азыр Роза чыгыз айтып атты, сестрасына ушу ишара өткөзүп аткан. Сизден эртең келип комментарий алсак болобу анда? Я не знаю, мен азыр эмне жөнүндө, почему я должна? Улуттук китепкана тууралуу жазып атканбыз да материал. Я сейчас тороплюсь. Кечирип койгула, пожалуйста. Эртең алсак болобу сизден комментарий? Башкадан алгылачы, пожалуйста. Жок, улуттук китепкананын директорусуз да сиз. Өзүңүздөр көргөндөй эле качып кетти. Ушул жерде Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлигинен жаңы эле чыкканын көрдүңүздөр. Комментарий алалы десек, шашып качып кетти. Эртең бере аласызбы комментарий? Ушу улуттук китепкана тууралуу жазып аттык элек десек, жок, замдан алгыла дейт. Такыр мындай биз менен сүйлөшкүсү келген жоктугун өзүңүздөр көрдүңүздөр. Нуржан Иманкулова бизнес менен да алектенүүгө жетишип турат окшойт. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин документинде ал Строймир жана Эстревел компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири деп көрсөтүлгөн. Негизи мыйзам боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге бизнес менен алектенүүгө тыюу салынат. Маданият министрлигинде бизге Иманкулова мамлекеттик кызматчы болуп иштебейт деп жооп беришти. Мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамына каршы дайындалган депчи. Биринчиден, Нуржан Рахимовнун ээлеген орду мамлекеттик кызмат болуп эсептелбейт. Бул министрликтин алдындагы мекеме, китепкана башчысы. Бирок Строймир компаниясынын кызыктуу окуясы бар. Буга чейин бул компанияны Иманкулова менен Самат Ибраевдин уулу Данияр Ибраев жетектеп келген. 2019-жылы ал арматура менен камсыз кылуу шултосу менен 7 адамдын акчасын алып качып кеткен. Жалпы сумма 507 миллион сомду түзгөн. Массалык маалымат каражаттарынын маалыматына ылайык, 2019-жылдын 24 декабрында Данияр Ибраевке алдамчылыкка шектелип жаткандыгы боюнча билдирүү берилип, ошол эле күнү Свердлов райондук соту камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасын сырттан караган. Ал эми 2 күндөн кийин ал эл аралык издөөгө, анын ичинде Интерпол аркылуу да жарыяланган.
Саматбек Ибраев да ошол эле Строймир компаниясы менен 35 миллион долларга алдап кетти деп Ак үйдүн алдына бир топ адам митингге чыгышкан. Азыр биз Юстиция министрлигинде катталган адреси боюнча келдик. Өзүңүздөр көрүп турган эле мына Опта Металл деп жазылып турат. Ошол жерге кирип, өзүбүздүн суроолорубузга жооп алганга аракет кылабыз. Бияктан жетекчиден суроолорубузду берип жооп алсак болобу? Не боюнча? Бул жактан Строймир компаниясына келген болдук, байке катталган адреси ушак экен. Льва Толстого 19А Строймир компаниясы. Анан Строймир компания издеп келдик бияка. Строймир жок энди. Аты Биз келгенде Строймир жок болуп чыгып кеткен болчу. Чыгып кетти эле. Силердин компаниялардын физический жагынан Металломир. Металломирбы? Бияктан мурда Строймир деген компания беле? Билбейм. Силерге чейин. Бияктан Строймир компаниясы кетип калыптыр дейт. Бирок ачык бюджет сайтынын маалыматына алайык, компания салыктарын төлөп жатат. Демек ишин улантууда. Бул Металломир компания бияка келгене бери 1 жыл болуптур. Бияктан айтылган сөз боюнча. Юридикалык адресинде башка компания иштеп жатат. Өзү кайсыл жерде белгисиз. Аталган Металломир компания Саматбек Ибраевдин бир тууганына Жазгүл Ибраевага катталган. Улуттук китепкананын башкы максаттары бул китеп маданиятын өнүктүрүү жана коомду маданий агартуу. Ал эми жетекчинин милдеттери бул максаттарга жетүү. Азыр китепканада абал кандай экенин жана жетекчиси тууралуу сиздерге айтып бердик. Бул көйгөй тууралуу сиздин оюңуз кандай? Комментарийге жазыңыз жана каналга катталыңыз. Эгерде сиз кандайдыр мыйзам бузууга, коррупцияга жана башка маалыматка ээ болсоңуз, анда биздин Кара сандык чатына анонимдүү түрдө жазсаңыз болот. Кайрадан көрүшкөнчө.